Көрсөтүлгөн кайсы белгилер буга чейинки тыюу салган белгилер киргизилген чектөөлөрдү жокко чыгарат. Азыр бул жерде бизге мына 4 белгини көргөзүп атат. Ушулардын бирөөсү бардык чектөөлөрдү жокко чыгарат. Мисалы үчүн мына биринчини карайбыз. А деген кандай чектөө? Бул деген обгон запрещен деген чектөө болгон экен. Ушул чектөө азыр бүтүп атыптыр. Демек ортодогу мындай сызыкчасы ошо бүттү дегенди билдирет. Андан ары обгон кылса боло берет. Ал эми Б да деле ошондой. Жүк ташуучуларга обгон кылганга тыюу салынат, ашып өткөнгө тыюу салынат деген болгон экен. Ушул белги коюлгандан кийин андан ар жагына ашып өтсө, обгон кылса боло берет. Ал эми Гны карасаңыздар, бул негизги жол бүттү деп атат да, негизги жол болуп келген экен дагы, анан негизги жол бүттү деп атат. Демек андан ары негизги жол жок. Ал эми Вны карасаңыздар, бул кандай белги? В бул бардык ушундай чектөөлөрдү жокко чыгарат. Мисалы үчүн ушуга чейин ар кандай мисалы максималды ылдамдыкка чектөө коюп 50ден ашык жүргөнгө болбойт деген болсо, же болбосо обгон кылганга болбойт жана башка деген чектөөлөр болсо, мына ушул В коюлгандан кийин ошолордун баары жокко чыгарылат да, андан ары алар иштебей калат. Демек көрдүңүздөрбү, ушул В белгиси, жол белгиси бардык чектөөлөрдү жокко чыгарат. Тыюу салуулардын баарын жокко чыгарат. Ошондо кайсыны белгилейт экенбиз? Ошондо В гана деген жооп тура болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, мен катталуучуларым. Эгер право алууда экзаменден өтүү аябай кыйын болуп жаткан болсо, кайра барып жадаган болсоңуздар, анда менде платный онлайн курс бар. Үйдө эле отуруп даярдансаңыздар болот. Мен онлайн курсумда окугандардан азыркы кезде 670тен ашык окуучум өз күчү менен өтүштү. Сиздер да өтөсүздөр. Ал үчүн менин ошо профилим астында WhatsApp группанын ссылкасы коюлду. Ошол ссылка аркылуу кирсеңиздер, мен онлайн курс боюнча толук маалыматтарды беремин.